Her bir өлкөнүн тарыхында бөтөнчө адамдар бар. Алардын элеси көз өткөндөн кийин узак жылдар бою сакталып кала берет. Андай адамдардын өмүрү өз элинин жыргалчылыгы үчүн өз жанын курмандыкка чалуунун жана такыбалыктын, адам баласы өз энчисине тийген бардык тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды жеңе алаарынын жандуу мисалы болгон. Алардын өмүрү жана иштери адеп ахлактуулуктун жана рухий күч-кубаттын жогорку стандарттын өз ичине камтыйт жана албетте элдин рухий байлыгын түзөт. Байыркы шенимдер боюнча илегилек адамдарга ийгилик жана кубаныч алып келүүчү канаттуу. Ал эми Кыргыз жергесинде бүтүндөй Лейлек району ушул канаттуунун атын алып жүргөнү бекеринен эмес. Так ушул жерде 1910 жылдын берекелүү күзүндө шахтер Разактын үй бүлөсүндө ири коомдук ишмер Кыргыз элинин чыгаан уулу Исхак Разаков жарык дүйнөгө келген. 8 жашында ал томолой жетим калып, Ходжен шаарындагы балдар үйүндө тарбияланган. Андан соң Ташкенттеги мектеп-интернатта окуган. 1925 жылдан 1929 жылга чейин Ташкент шаарындагы Өзбек агартуу институтунда 1931 жылдан 1936 жылга чейин Москва Пландо институтунда билим алган. Жогорку экономикалык билимге ээ болгондон кийин ал кызматтык тепкичтерден тез көтөрүлө баштаган. Бир нече жылдын ичинде катардагы пландоочудан Өзбек ССРнин мамлекеттик пландоо комитетинин төрагалыгына чейин өсүп жеткен. 1941 жылдан тартып Исхак Разаков агартуу эл комиссары жана бир эле учурда Өзбек ССРнин эл комиссарлар советинин төрагасынын орун басары. 1944 жылдын майынан 1945 жылга чейин Өзбекстан Компартиясынын Борбордук комитетинин идеология боюнча катчысы болуп иштеген. Ал эми 1945 жылдын аягынан тартып Кыргызстандын башкы партиялык жана советтик жетекчилеринин бири болгон. Исхак Разаков табиятынан адаттан тыш өзгөчөлүктөргө ээ болгон. Кайсы гана элде болбосун, мындай адамдар күн сайын, ал тургай жыл сайын эле төрөлө бербейт. Товарищ Сталин в своей телеграмме первой Кыргызской областной партийной конференции начертал боевую программу работы нашей организации. Он писал: Каракыргызская область, упирающаяся одной частью в китайский Туркестан, другой, смотрящий через Гиндукуш на Великий Индостан, занимает особо важное положение в деле распространения идей Совета на Востоке. Задача каракыргызских работников состоит в том, чтобы вовлечь трудовые массы области в управление страной и помочь им построить хозяйство, укрепить советы, улучшить администрацию, поднять национальную культуру, сделать власть родной и близкой народу, и тем показать окружающим народам на деле превосходство советского строя над патриархально-феодальным буржуазным строем. Мамлекеттик саясий лидердин уюштуруучулук жөндөмдүүлүктөрү жана таланты Кыргызстанда иштеген жылдары толук кандуу ачылып чыга келди. Ал көптөгөн жакшы саамалыктардын жана жетишкендиктердин демилгечиси болуу менен 5 жылга жакын өкмөттүн башында туруп, 10 жылдан ашуун
республиканын партиялык уюмун жетектеди. Бул жерде ал республиканын компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчылыгына, башкача айтканда Кыргызстандагы эң жогорку кызмат ордуна дайындалган биринчи кыргыз экендигин белгилей кетүү зарыл. 1950-жылга чейин КПСС борбордук комитети бул кызмат ордун жергиликтүү кадрларга ишенип берген эмес. Коом деген сени менен мен. Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот. Исхак Разаков. Исхак Разаков өлкө кыйроо абалына кептелген согуштан кийинки жылдары республиканын жетекчиси болуп калды. Ошондо 35 жаштагы Исхак Разаковго өтө чоң жоопкерчилик жүктөлдү. Исхак Разаковго өлкөдө жеке адамга сыйынуу режими үстөмдүк кылып, ал эми көптөгөн өз алдынча ойлонгон демилгелүү адамдар, улутчулдар жана эл душмандары катары репрессияланып жаткан кезде республиканы жетектөө милдети артылган. Мындай кыйын кезеңде ага борбордун алдында республиканын таламын талашууга жана өмүрүнүн акырына чейин кыргыз жергесинин гүлдөп өсүшү үчүн күрөшүүгө туура келген. Өз элинин жалындуу патриот эл эмес, чыныгы интернационалист катары да таанымал. Ал биздин республика көп улуттуу экендигин жана тынчтык менен ынтымак анын эң башкы жетишкендиги экендигин эң сонун түшүнүп, элдердин достугун бекемдөө, интеллигенциянын биринчи кезектеги милдети болууга тийиш экендигин дайыма баса белгилеген. Бул бүгүнкү күндө да актуалдуу. Исхак Разаковдун жубайы Рауза Ихсановна өзүнүн эскерүүлөрүндө 1943 жылы алар Виктор Терещенко аттуу 4 жашар жетим баланы кандайча тарбиялашканын айтат. Исхак Разаков балага өзүнүн фамилиясын берип, аны Эмил деп атап, өзүнүн уулу Эриктен, кызы Элмирадан кем кылбай багып өстүргөн. Турмуш жүгү желкеден ныгыра баскан оор согуш жылдарында бул кадыресе эле көрүнүш болгон. Бирок Исхак Разаков муну өзүнүн парзы деп эсептеген. Мен эмне иштеп, эмне бүтүрдүм? Ким үчүн эмгек кылдым? Эл калыс. Исхак Разаков. Өзүнө гана мүнөздүү маданияты жана терең рухий мурасы жок элдин келечеги жок. Ал элибиздин тарыхына терең сүңгүп кирип, анын байыркы тамырларын изилдеген, кыргыз элинин тарыхый оордун табууга жана аныктоого аракеттенген. Муну менен ал элибиздин байыркы тарыхын таанып билүүгө бараандуу салымын кошуп, ошонусу менен улуттук аң сезимди жана элибиздин духун көтөрүүгө түрткү берген. 1940-1950 жылдары Манас эпосун, кыргыз элинин тарыхын окуп үйрөнүү боюнча чоң иштер жүргүзүлгөн. Исхак Разаков республиканын илимий агартуучулук дареметин арттырууга өзгөчө кам көргөн. Анын жетекчилиги астында Илимдер академиясы, Кыргыз мамлекеттик университети, Политехникалык институту, Кыргыз кыз-келиндер пединституту, Ош пединституту, Пржевальский пединституту, Кыргыз дене тарбия институту жана көптөгөн тармактык илимий агартуу мекемелери түзүлгөн. Анын жеке демилгеси жана активдүү катышуусу менен улуттук кадрлар даярдалган. Таланттуу улан кыздар Москванын, Ленинграддын жана Союздун башка шаарларынын жогорку окуу жайларына жиберилген. Исхак Разаковдун
бардык эң сонун каалоо тилектеринин жана иш аракеттеринин ойгонушуна мүмкүндүк берген. Ал иш билги, дареметтүү, баарына чын дилинен күйгөн чыныгы жетекчи болгон. Бирок тилекке каршы ал кездеги саясат ошондой болчу. Москвадагы жогорку бийликтин макулдугусуз эч нерсени чече алчу эмессиң. Бирок Исхак Разаков дайыма Москванын тынчын алып турган. Чынында анын кыргыз тилин орус тили менен катар окуу программасына киргизүү жана окуучуларга бекер тамак уюштуруу демилгесин атуулдук, элдик деп эсептөөгө болот. Бирок бул демилгелер улутчулдук катары бааланып, жогорку жетекчилик тарабынан токтотулган. 1950-жылдары республикада адабияттын жана искусствонун бардык жанрларында чыгармалар жаралган. 1958-жылы Москвада өткөрүлгөн көркөм чыгармачылыктын 10 күндүгү бүткүл Союзга Кыргызстандын элин, анын маданиятын даңазалаган. Анын түздөн түз жетекчилик астында курулуш иштери башталып, эл чарбасынын бардык тармактары, автомобиль кураштыруучу завод, комволдук нооту комбинаты, бут кийим фабрикасы, Ленин атындагы реконструкциялоо заводу, физикалык шаймандар заводу, бир катар тамак аш, жеңил жана жергиликтүү өнөр жай ишканалары укмуштуудай дүркүрөп өнүккөн. Майлсай, Кадамжай жана Миң Куш уран кендери толук кандуу иштеп турган. Нарын каскадынын алгачкысы болгон Орто Токой суу сактагычынын 3 коргон кесинин Токтогул кеси боюнча долбоордук иштердин Папан, Төрткүл жана Киров суу сактагычтарынын курулушу башталган. Төө ашуусу аркылуу туннелдин курулушу, Фрунзе Жалалабад, Ош Лейлек жолдорунун курулушу жана реконструкциясы боюнча чечкиндүү чаралар көрүлө баштаган. Айыл чарба тармагында да зор ийгиликтер болгон. Дан азыктары эгилүүчү айдоо аянттары кеңейтилген. Ар кыл түрдөгү малдын башы көбөйтүлгөн. Дан азыктарынын мол түшүмдүү жаңы сорттору жана жаныбарлардын мол азыктуу түрлөрү чыгарылган. Жайыттарды өздөштүрүү, суу жеткирүү жана өркүндөтүү боюнча албан иштер жүргүзүлгөн. Ошол кезде айыл чарба өндүрүшүнүн өнүгүү деңгээли боюнча Кыргызстан Советтер Союзунда алдыңкы сапка suurup чыккан. 1959-жылдын январь айынан тартып республикада телевизиондук борбор иштей баштады. Кино тармактары өсүүдө. Бирок биз дайым эле элге идеологиялык таасир этүүчү ушул кудуреттүү каражаттарды эптүү пайдалана бербейбиз. Биздин жаш кинематографиянын ишмердүүлүгүн өркүндөтүүгө туура келүүдө. Анын алгачкы кадамдары алыскы тоолордо Чолпон, Токтогул фильмдери чоң мүмкүнчүлүктөр бар экендигин ырастоодо. Бирок бул өзүбүздү сооротууга шылтоо болбошу керек. Өз жанын аябаган, талыкпас эмгеги аркылуу ал айланасындагы жолдошторун баш оту менен берилип иштөөгө кызыктырган жана аргасыз кылган. Ар дайым так жүргөн. Кандай гана маселе болбосун, компетенттүүлүк жана адилеттүүлүк менен чечкен. Ал адамча жашап өткөн жана өз өлкөсү үчүн чындап күйгөн. Кыргызстандын эли элдердин шериктештигинде жана боордоштугунда татыктуу ордун ээлеш үчүн ал эбегейсиз уюштуруучулук рухий күч кубатын жана оргуштаган энергиясын өз элинин келечеги үчүн республиканын
түп оорду менен кайра жаралуусу жана ар тараптуу гүлдөп өсүш үчүн сарптаган. 1961 жылы 9 майда Кыргызстан КПБКнын пленумунда Исхак Разаков кутумдар жапкан жалаанын негизинде Кыргызстан КПБКнын биринчи катчылыгынан бошотулган. Ага өз мекенинде калууга уруксаат беришпей, Москвага кетүүнү сунушташкан. Ушундай оор моралдык соккудан соң анын андан аркы өмүрү Москвада өткөн. 1967 жылы эс алууга кеткен. Канаты кайрылган шумкар сымал ата журтунан алыска сүрүлгөн улуу инсан 1979 жылы 18 мартта Москвада көз жумган. 2000 жылдын 2 июнунда мусулмандар үчүн ыйык саналган жума күнү өлкө өзүнүн эң мыкты уулдарынын бири менен кош айтышты. Бишкекте Кыргыз элинин чыгаан уулдарынын катарына кирген советтик чыгыштын эң көрүнүктүү инсандарынын бири Исхак Разаковдун сөөгүн кайрадан жерге берүү зыйнаты өткөрүлдү. Касиеттүү Лейлек жергесинде быйылкы мааракелүү жыл мындан 100 жыл мурдагыдай эле жемиштүү болуп олтургандыгы кубандырат. Дегенибиз, улуу инсандын жердештери өз уулунун даңазалуу мааракесин көңүл көтөрүңкү, жогорку маанай менен тосушууда. Алар түйшүгү түмөн жашоого моюн сунбай, утурумдук кыйынчылыктарга муюбай, Кыргызстандын келечеги үчүн мүмкүн болгондун баарын жасоого белсенип киришкен учуру. Алардын мындай кажыбас кайратына Айкөл Манас баштаган ата-бабаларыбыздын акылы коштоп, арбагы колдоп дегендей, эгемен өлкөбүздүн эртеңкисине дем күч берип турсун. Исхак Разаков бурулуш доорунда жашады. Эми анын инсандык табиятынын жандуу белгилерин көрүүчү жооптуу кызмат орундарында жасаган ишин республиканын жана мурунку Советтер Союзунун тарыхынын ошол мезгилинин контекстинде объективдүү жана сый мамиле жасап карап чыгуучу убакыт келди. Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалын түптөгөн инсандардын арасында Исхак Разаков ар дайым ардактуу орунда турат. Ал ар дайым арабызда, жүрөгүбүздүн түпкүрүндө жашай бермекчи. Анын жаркын элеси, өрнөктүү өмүр жолу ар дайым бизге жол көрсөткөн жыйындыз болуп, жаркырап жана бермекчи. Өмүр өтөр, өлгүм татар, туулдуң, өлдүң. Өлбөй калуунун жолу барбы? Ал эмгек. Эмгек гана адамды түбөлүк жашартат.